30 закон. Бүркүт бол, өрдөк болбой. Эсиңердеби? Эски индиялык дүйнөнүн жаралышы жөнүндө аңгемени. Кудай адегенде устрицаны жаратат, андан кийин бүркүттү. Адамга тандоо мүмкүнчүлүгүн берет. Эч кыйналбай бир калыпта жашаган устрица менен кызыктуу, жаны тынбаган бүркүттүн жашоосун. Балким сиз айтасыз, тандоо өтө жөнөкөй экен деп. Албетте ар бир адам бүркүттүн жашоосун тандагысы келет. Бирок жашоосунда бир нерселер болуп эле адамдар бүркүттүн жашоосундагы, устрицанын жашоосундагы тандабай калышат. Алар бүркүттүн жашоосун каалайт, бирок ал үчүн төлөгүсү келишпейт. Алар өзүнүн талабына ылайык айбанды издешет. Акыры ошол айбанатты табышат. Ал өрдөк болуп чыгат. Бир караганда өрдөктөр бүркүткө окшошуп кетет. Бирок чындыгында булар ар башка жаныбарлар. Эгер сиз эмнеге көңүл коюшун билсеңиз, сиз дароо эле өрдөктү тааныйсыз. Мисалы, тигилер да, булар да уча алышат. Бирок бүркүт асманга бийик учат, а өрдөк болсо ылдый суунун үстүндө учканга умтулат. Өрдөктүн өзгөчөлөнүп турган чертасы ал өрдөктөрдүн кыйкырганы. Негизи өрдөк кечке кыйкырат. Эртең менен ойгонгондон баштап ачка болгондо, бирдемке жакпай калганда, башка өрдөктөр анын жемин тартып алса, бирдемкеге жете албай калышса, тынбай эле кря-кря деп кыйкыра берет. Эчтеке кылбай эле жөн эле кыйкыра берүү жашоо установкасы эч жакшы нерсеге алып келбейт. Келгиле, кээ бир ситуацияларды карап чыгалы. Биз дароо эле өрдөктүн характерин аныктай алабыз. Сиз качандыр бир кезде завтрак бүтөрүнө 15 мүнөт калганда гостиницага келип көрдүңүз беле? Эгер сизди өрдөк тосуп алса, ал айтат: "Кечиресиз, сиз кечиктиңиз" же "Завтрак 10го чейин" деген табличканы көргөзөт. А бүркүт болсо айтат: "Кечиресиз, биз уже завтракты бүтүрүп салдык, балким сизге башка бир нерсе бышыртып берейинби? Эмне каалайсыз?" Сиз качандыр бир кезде курулуш материалдарын саткан базарга барып көрдүңүз беле? Бул 5000 торговый центри бар аят жана бир жалгыз сатуучу. Ал дайыма кандайдыр бир нерсе менен алектенип турат. Көбүнчө бул бийик үй салгысы келип аткан адамдар болот. Эгер сиз сылыккан алардын сөзүн бузуп салсаңыз эмне болот? "Кечиресиз, менде бир суроо бар. Айтыңызчы, күрөң краска кайда турат?" "Көрбөй турасыңбы, мен бош эмесмин. Күтүп тургула, мен анан сизге барам. Кря-кря-кря." Бир канча ай мурун мен Атлантадагы гостиницага регистрация болоюн дегем. Мага комната заказ кылынган. Заказды кабыл алышкан. Бирок мен келгенде ал уже занят экен. Ресепшндагы дама: "Сиздин заказ туура эмес. Бардык комнаталар занят." Мага ошолорду айтып туруп, мен ошол жерге тургузуп койду. Мен өзүмдүн укугум жөнүндө эстеттим. Бирок дама: "Эгер гостиницада орун жок болсо, демек орун жок. Мен кайдан тапмак элем жаңы комнатаны?" Кря-кря-кря. Ал андан ары мага убактысын короткусу келген жок. "Түшүнүктүү" дедим мен өзүмчө. Бул өрдөк. Ошондуктан мен андан начальникти чакырып келүүсүн сурандым. "Ал сизге эч нерсе жаңылык айтпайт башка?" деди ал. Ошол сөздөрдү айтып, эшиктин артына өтүп кетейин деп аракеттенди. Эшиктин артында өрдөктөрдүн көлмөсү бар окшойт. Ал башка өрдөктөргө барып кошулайын деди окшойт. Мен бүркүттү алып келүүсүн сурандым. "Кимди?" деп кайра сурады ал. "Мага бул мүмкүн эмес деп айтпаган башка адамды чакырып келиңизчи." Муну ал түшүндү. Бир аздан кийин келген менеджер чындыгында бүркүт экен. Ал айтты: "Чын эле бизде орун жок. Бул биздин гостиницанын ошибкасы. Ал үчүн мен сизден кечирим сурайм. Мен сиз үчүн тезирээк башка бир нерсени ойлоп тапканга аракет кылам. Мен азыр биздин деңгээлдеги башка гостиницага чалып, сизге орун таап берем. Аны биз сиз үчүн төлөп беребиз. Сизге орун табылгыча, сизди ужинге чакырсак болобу биздин гостиницага?" Сиз тааныдыңызбы бүркүттү? Өрдөктөр кыйкырып атышканда бүркүттөр ишти бүтүрүшөт. Кря-кря деген өрдөктөр үчүн шылтоо айтканы, жөн эле мааниси жок сүйлөшүү, актануу, каприздер, нааразы болгону маанилүү.
Качандыр бир убакта өрдөктөрдү жумуштан алып салышат. Алар кризистин биринчи курмандыктары болушат. Ошондо алар кандай акыйкатсыздык. Балким шефке жаккан жок окшойт менин тумшугум дешет. Тескерисинче бүркүттү дайыма жумуштан кызматы боюнча көтөрүп турушат. Маанилүүсү өрдөк болбоо жана результатка жеткен ордуна кыйкырбоо. А биздин командада, биздин иште, биздин отделде, биздин фирмада биз өрдөктөрдөн качышыбыз керек. Чындыгында кээ бирлер ойлойт, кайбир жумушту өрдөктөргө берсек болот деп. Анда сиз эмне аласыз? Өзүнүн ишин түшүнгөн өрдөктү аласыз. Өрдөк менен бүркүттүн ортосунда кайбир айырмачылыктар. Өрдөктөр айтат, мен муну өзүмө уруксат бере албайм. Бүркүттөр сурайт, мен муну кантип өзүмө уруксат бере алам? Өрдөктөр пессимисттер, бүркүттөр оптимисттер. Өрдөктөр бири-бирине өзүнүн жашоосундагы негативдик историяларды айтышат. Алар бул үчүн өрдөктөрдүн чогулушун уюштурушат. Бүркүттөр позитивдик историяларды айтышат. Өрдөктөр эң керектүү нерселерди гана жасашат. Жана көбүнчө муну да аткарышпайт. Бүркүттөр кошумча жолду басышат. Алар өздөрүнөн күткөндөн да көп иштерди бүтүрүшөт. Өрдөктөр жайдан кыбырап иштешет. Алардын жумуштук девизи мындай: мен жумуштамын, өрт өчүргөн жерде эмесмин. Бүркүттөр баарын колдон келишинче эртерээк бүтүрүшөт. Өрдөктөр баарынан кыйын билишет жана эчтеке кылбаш үчүн себептерди табышат. Бүркүттөр окуп үйрөнүп турганга даяр эмнени кылса да. Өрдөктөр шылтоо издейт, а бүркүттөр чечим издешет. Өрдөктөр тобокелчиликке барбайт. Бүркүттөр кээде коркот, бирок ошентсе да иш аракетин токтотпойт. Алар баатыр адамдар. Өрдөктөр 10-дон 6-га чейин иштешет. Бүркүттөр көбүнчө 6-дан 10-го чейин иштешет. Өрдөктөр бардык мүмкүнчүлүктөрдөн проблема издешет. Бүркүттөр бардык проблемадан мүмкүнчүлүк көрүшөт. Өрдөктөр көзү жок адамдар жөнүндө жаман сүйлөшөт. Ошондо алар өздөрүн жакшы сезишет. Бүркүттөр жакшы гана сөздөрдү айтат, же унчукпайт. Өрдөккө чечим чыгарыш үчүн көп убакыт керек болот. Жана бат эле чечимдеринен баш тарта беришет. Бүркүттөр тез чечишет, анткени өзүнүн баалуулугун жакшы билишет жана өзүнүн интуициясына ишенишет. Алар өздөрүнүн чечимдерине бекем болушат. Өрдөктөр проблемаларга концентрация кылат жана кыйкыра беришет, кря. Бүркүттөр чечимдерге концентрация кылышат жана иш аракет кылышат. Өрдөктөр жылдар бою таарынычтарды унутушпайт. Бүркүттөр кечиримдүү болушат. Өрдөктөр качан мага тамак берет деп күтүшөт. Эгер тамак жетпей калса кыйкырып башташат. Бүркүттөр бардык жоопкерчиликти өзүнө алат жана аларга эмне керек болсо табат. Өрдөктөр өзүндө бар нерсесин эле жакшы көргөнгө аргасыз. Бүркүттөр өзү жакшы көргөндөрү үчүн акча табат. Өрдөктөр мелочтор үчүн деле сарсана боло беришет. Алар ошо менен жашашат. Бүркүттөр өзүн важный деп эсептейт. Өрдөктөр үчүн бүткүл дүйнө кичинекей көлмөдөн турат. Бүркүттөр өтө чоң бийиктерге жетишет. Өрдөктөр кырдаалга, жагдайга кээй беришет. Бүркүттөр жагдайды өзгөртүп коюшат. Өрдөктүн жөжөлөрү өзүнүн үйүрүндө эмнени үйрөнөт? Кантип кыйкырышты? Бүркүттөр өзүн курчап турган адамдарга жардам берет, таасир берет. Сиз көрдүңүз беле, бүркүттөр балапандарын кантип жашоого даярдайт. Адегенде ата-энелер уяда салынган жумшак буктарды алып салышат. Аларды жөн гана уядан алып ыргытып салышат. Андан кийин чөптөрдү алышат. Уламдан улам уя ыңгайсыз болуп баштайт. Акырындык менен кичинекей жыгачтарды алышат. Мына эми балапандар катуу, тикенектүү бутактарда жатышат. Аларга бул жакпайт да учуш үчүн биринчи аракеттерди кылып башташат. Эгер алардын ичинен бирөөсү коркок болсо,
Ата-энеси жөн гана аны уядан ыргытып ийет. Эгерде балапан ошондо да канаттарын жазбаса, ата-эне аны тозуп алып, кайра уяга алып келет. Учканды үйрөнмөйүнчө аны кайрадан ыргытыш үчүн. Бүркүттүн жанында жашаган адамдар окууга аргасыз болушат. Бүркүттөр бир жерге туруп калганды, жалкоолукту жаман көрөт. Алар бүт дүйнөгө чакырык таштайт. Ошондуктан бүркүттөр адамдарга чоң таасир берет жана адамдарды артынан ээрчитет. Алар айланасындагы жашоого, аларды курчап турган адамдарга кызыгат. Алар адамдарга алардын жашоосун жакшы жакка өзгөртүш үчүн таасир бергиси келишет. Балким ошон үчүн бүркүттү ушунчалык сыйлашат жана анын сүрөтүн символ катары көп кериптерде колдонушат. Биз бүркүттүн үлгү кылгыбыз келет. Жеңүүчүлөр бүркүттөй болуп жашайт. Сиз өзүңүздүн жашоо гербиңизде кайсы жаныбардын сүрөтүн алып жүрөсүз? Сөздүн аягында 2-3 сөз. Чындап ийгиликтүүлүк эч убакта бир жактуу болбойт. Анын ички жана сырткы жагы бар. Буга байланыштуу биз литературада көп чыгармаларды кезиктиребиз ал темада. Адамдар өздөрүнүн жан дүйнөсүн сатканга даяр, сый-урматка, атак-даңкка жетиш үчүн. Сыртынан караганда ийгиликке жеткен оңой көрүнөт, өзүңдү өзүң алдап туруп. Массалык маалымат каражаттардан көп окуйбуз. Байлык, атактуулукка, атак-даңкка жетиш үчүн кандай жаман кадамдарга чейин башкандары жөнүндө. Мисалы, башка адамдардын муктаждыктарына көңүл бурбай, максатка умтулган жеңил. Ошондуктан жаман адамдар кандай чоң күчкө ээ экенин ушу менен түшүндүрсө болот. Сырткы ийгилигине баарын башкарып алган адам башка адамдардын сезимдерине кайдыгер болот. Бирок бул ийгилик эмес, бул өзүмчүлдүк. Биз сырткы ийгилигибизди өзүбүздүн ички муктаждыгыбыздан өйдө койбошубуз керек. Бизге ички ийгилик дагы керек. Бул биздин табигый ойгонуубузга дал келет. Биздин ичибизге салынган жакшы сапаттарыбызды ыраазычылык, сүйүү, тынчтык, кубаныч, акылмандуулук, жөнөкөйлүк, жоопкерчилик жана жардам бергенге даярдык ушул сапаттарын бастырып салган өзүн саткан адам эч убакта чындап бактылуу болбойт. Өзүн сатуу жана ички дүйнөнү жоготуу бул өтө эле кымбат сырткы бактылуулукка жеткенге. Башка жагынан караганда, ички дүйнө каалаганыбызга жеткенге гарантия бербейт. Биз сырткы каалоолорубуздан дагы баш тартпашыбыз керек. Биз өзүбүзгө көп нерсени каалаганга уруксаат беришибиз керек. Ийгиликтүү жашоонун секрети эки жагыбыздын толтура болушу. Жеңүүчүлөр ушуну жасай алат. Ошондуктан жеңүүчүлөр законунда эки жак жөнүндө айтылат. Ошондуктан кээде мындагы закондор бири-бирине каршы тургандай сезилет. А чындыгында парадокс жөнүндө сөз болот. Бул эки жак биригип бир бүтүндүктү түзөт. Мисалы, кээде айланма жол менен максатка эртерээк жетсе болот экенин билесиң. Бул аудиокитеп менен бардыгын толук айтып берген жокпуз. Жашоо өтө көп крандуу, бай, аны бир нече саатта эле айтып бүтпөйсүң. Жеңүүчүлөр чындыкты таптым деп айтышпайт. Өзгөрүү, өсүү, бүт тирүү жандыктын негизин түзөрүн алар билет. Ар бир чындыктын башка тарабы дагы бар экенин алар билет. Жеңүүчүлөр сабырдуу. Бактылуу болуш үчүн аларга абсолюттук түрдөгү бүткөн чындыктын кереги жок. Бардык күнүмдүк болуп аткандардын баары кубаныч алып келерин алар түшүндү. Алар ар бир көз ирмемди колдонушат жана ошону менен рахаттанышат. Жашоону толук кандуу жашаганга аракет кылышат. Жеңүүчүлөр жашоону өзүнүн денесинин бардык клеткасы менен сезишет. Алар жеңүүчүлөр закону боюнча жашайт. Өзүнүн закону менен. Ал алар үчүн жашоодон максималдуу түрдө кубаныч алганга жардам берет. Биз жеңүүчүлөрдөй болуп жашап аткан ар бир көз ирмем керемет.
Биз жеңүүчүлөрдөй болуп жашайбыз. Биз анын закондорунун бирөөсүн же бир бөлүгүн жашоого киргизип атабыз. Жеңүүчүлөр закону койгон планка өтө бийик. Мен силерге айткым келет. Мен деле көбүнчө закондорду 100% колдонбойм. Эгер 100 балдык шкала менен ченегенде 94 балга жетем. Кээде 72 эле болуп калат. Сиз таң калган жоксуз деп үмүттөнөм. Мен ойлойм, бардык жашоо сферасында эч ким 100 балга жетпейт болуш керек. Булар идеалдар. Биз ушул идеалга жакындаганга аракет кылышыбыз керек. Бирок биз эч убакта ага жетпейбиз. Ошондуктан дайыма ушул закондорду кайталап турганыбыз маанилүү. Ошентип биз өзүбүздүн билимибизди жаңыртып турабыз жана биз болгубуз келгенди каалаган адамдын образын жаңыртып турабыз. Чын жүрөктөн силерге бай, бактылуу приключенияларга бай болгон жеңүүчүлөрдүн жашоосун каалайм. Буга дайыма эле оңой жете албайсың, бирок эң мол сыйлык аласың. Ушул жолдо сиз менен кезиккениме кубанычта болом. Экөөбүз ушул жолугушуудан кийин күчтүүрөөк болуп калабыз деп ишенем. Жеңүүчүлөр бири-бирине тартылып турушат. Алар жашоодо анча деле көп эмес болсо дагы бири-бири менен кезигип турушат. Мен сиздер менен стихотворение айтып коштошкум келет. Мен сизге жаратууга убакыт каалайм. Сиздин жашооңуздагы эң жакшы нерсе жасоого, кубанычка, күлкүгө убакыт каалайм. Мен сизге асмандан жылдызды алганга убакыт каалайм. Өсүүгө, өнүккөнгө, жетилгенге убакыт каалайм. Сизге жаңы үмүт, ишеним сүйүү үчүн убакыт болгонун каалайм. Бул убакытты жылдыруунун кереги жок. Мен сизге өзүңдүн табуудагы жолду тапканга убакыт каалайм. Ар бир күндү, ар бир саатты бактылуу жашаганды каалайм. Сенде кечириш үчүн убакыт бар болгонун каалайм. Сенде жашоо үчүн убакыт болгонун каалайм. Мен сизди жеңүүчү болууңузду каалайм. Сиздин жашоо башкалар үчүн пайдалуу болсун. Сиздин Бодо Шефер. Орусчадан которгон жана окуп берген Уралиева Кенжегүл.